Казакстанда окумуштуу аялдардын саны көбөйүүдө. Бүгүнкү күндө алар өлкөнүн илимий чөйрөсүнүн жарымынан көбүн түзөт. Башкача айтканда 10 миңден ашуун изилдөөчү аял заты атамекендик илимге салым кошуп келет. Бул катарга илимдин кандидаттары жана докторлору. Ошондой эле медициналык, социалдык, гуманитардык, табияттануу жана айыл чарба тармактарындагы илимий кызматкерлер кирет. Технологиялык багытта да фундаменталдык изилдөөлөрдү жүргүзүп жаткан изилдөөчүлөр аз эмес. Алардын бири акылдуу системалар жана жасалма интеллект институтунун илимий кызматкери Назарбаев университетинин докторанты Жанат Макатаева. Анын эмгектери адамдын эс тутумун жакшыртууга багытталган. Уникалдуу долбоорлор кошумча реалдуулук менен жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрүнө негизделген. Основная, наверное, идея в том, чтобы использовать... Негизги максат жасалма интеллект менен виртуалдык чындыкты өз ара шайкеш келтирүү. Анткени бул бүгүнкү күндө тез өнүгүп жаткан технологиялар. Алардын айкалышы мыкты натыйжаларды берет. Биздин лаборатория адамдын кайда жүргөнү менен көргөнүн эсте сактай турган XMM деп аталган жардамчысын түзүү үчүн ушул эки технологияны бириктире алган алгачкылардын бири болуп саналат. Который мы назвали XMM, который за человека запоминает, где человек ходил и что видел. Казакстанда окумуштуу аялдардын 3төн бири өздөрүнүн ойлоп табуулары менен жаңы технологиялык чечимдерин коммерциялаштырууга жете алат. Өлкө боюнча 150дөн ашык иштеп чыгуулар рынокко чыкты. Ар бири 350 миллион теңгеге чейин гранттык колдоо алган. Ошондой эле патент алып, илимий долбоорлорду, бирикмелерди, түрдүү илимий уюмдарды баштаган ойлоп табуучулар арасында аялдардын катары калың. Бул жаатта өлкөнүн илим фондунун жетекчисинин орунбасары Алия Сембаеваны кошууга болот. Буга чейин ал Улуу Британиядагы Казакстан PhD ассоциациясынын биринчи президенти болуп иштеген. Я считаю, что для женщин... Илим тармагында аялдар үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар деп эсептейм. Албетте, бул жоопкерчилик маселеси. Бирок маанилүү маселелерди чечүү үчүн батылдык керек. Жалпысынан азыркы учурда илим менен алектенүү үчүн эч кандай тоскоолдуктарды көргөн жокмун. В текущее время у нас нет